Саламатсыздар урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналда көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан бүгүнкү биризге кыла турган сөзүбүз бул деген кыймылсыз мүлккө бүт дүйнө жүзү боюнча баалардын акылга сыйбай өсүшү да. Бул эмнеден келип чыгып атат? Аябай баалар мындай үзгүлтүксүз, токтогонбой өсүп атат. Кыргызстанда да өсүп атат, дүйнө жүзүндө да өсүп атат. Бул деген дүйнөлүк инфляция болгонун билдирет. Андан сырткары доллар сыяктуу нерселер аябай көп көлөмдө чыкканын билдирет да. Бул деген так баягы акча массасынын дүйнө жүзүндө өсүшүнүн мындай кандайдыр бир белгиси. Андан сырткары ошол инфляциялык нерсени мамлекеттер жасап атат дегенди түшүнсө болот. Анан ошол мамлекеттер албетте баягы келерки муундардын келечегин уурдап аткан сыйт. Бирок кантсе да көп экономисттер, Пол Кругман болобу же башкалар болобу, баягы Бен Бернанке сыяктуу мурунку Джоан Йелленге чейинки баягы ФРСтин Америка Коңшу Штаттарына келген башчылар сыяктуу баягы сандуу жумушартуу дейт, количественное смягчение деген кандайдыр бир ушундай саясатты алып барып жүрүшөт. Ал саясат боюнча дүйнө жүзүндө жана Америка Коңшу Штаттарында, башка өлкөлөрдө, Батышта, Кыргызстанда, мисалы үчүн дүйнө жүзүндө, Орусияда, Аравияда аябай чоң долларга болгон муктаждык бар. Ошондуктан ошол долларды чыгарганга аябай кызыктар болуп атат эл журт. Ошондуктан баягы долларды канча чыгарбаса базар ошону жутуп атат. Ошол менен бирге баалар өсүп жатканда канча акчаны сурабаса поставщиктер, ошончо акчаны элдер төлөп атышат. Ошондуктан мындай акчанын көлөмү көбөйүп атат, бирок баягы куну түшүп атат да, анткени баа көтөрүлүп атат. Анан бул бийликтин баары ФРСтин колунда калып атат. Могул БРИКС түзүлгөндөн кийин эң кызыктуусу, БРИКСтин жакында ошол Санкт-Петербургда форум өттү да. Ошол БРИКСтен мисалы үчүн мындай кулактандыруу сайтта жазылып турат да. Урматтуу коноктор, Орусияда эч бир виза иштебейт, Орусияда MasterCard иштебейт, ошон үчүн UnionPay да Кытайдыкы иштебей калды. Ошон үчүн эгерде ар нерсеге акча төлөйүн десеңиздер, анда кошо евро менен доллар алып келиңиздер деп жазылып турат да сайтында, англис тилинде. Кызыктуу, БРИКС деген негизи евро менен доллардан баш тартуу үчүн түзүлгөн. БРИКСтин ичинде өзгөчө финансылык система түзүлүш керек болчу. Бирок БРИКС дагы эле доллар менен еврону колдонуп атат. Бул эмнени билдирет? Баары бир баягы глобалдык түштүк деген өлкөлөр, Бразилия болобу, Кытай болобу, Орусия болобу, баарына доллар керек. Долларга жалаң ишенет, анан ошол доллардан сырткары валютаны киргизе албай жатышат. Альтернативдик SWIFT системасын киргизе албай жатышат. Андан көрө ошол SWIFT системасы сыяктуу нерсени баягы Америка Коңшу Штаттарында биткоин түзүп, Виталий Бутерин баш болуп эфириум деген түзүп, көптөгөн ишкерлер, анын арасында мен да бир аралашкам ушундай ишке. Баягы крипто тыйын түзүп туруп, ошол крипто тыйынды алып сатуу, товарларды алып сатуу колдонуп аткан адамдар, алар ошол долларга альтернатива түзүштү да. Элестеткиле, долларды жыгуучу акчаны ошол доллар жараткан өлкөдөн түзүштү да, ошол эле баягы биткоин сыяктуу. Анан ушул нерселер акырындап баягы колдонуп атат. Азыр анын көбүн кара ишке эле, мисалы үчүн криптовалюталарды араб дүйнөсүндө, Катар финансылык центрлик дүйнөнүк ушул Хамас сыяктуу ишканалар колдонуп атат. Ал эми баягы негизи бүгүнкү күнү анын идеясы боюнча бул деген криптовалюталар, биткоиндер доллардын ордуна такыр келиш керек болчу. Долларга сатылбай, азыр 60 миңден 30 миң сатылбай, тескерисинче товарга сатылыш керек болчу да. Бирок баягы спекуляция болуп кетти, игроктор пайда болду, сток форекстер пайда болду, биржалар пайда болду, анан алар оюн ойнай баштады. Ошентип анан акчаны баягы долларга альтернативаны бузуп салышты. Ким билет, балким атайын кылынган да ал нерсе. Ал да мүмкүн. Бирок бул өзүнөн өзү болуп кетти. Аны бир да банк башкара албайт деп эсептейбиз да бизчи, бирок кандайдыр жалпысынан башкара албайт да. Бирок ошол альтернативдик система БРИКСтин төлөм мындай акчасы болгон жок. БРИКСтер өзүлөрү ушул криптовалюталарды, блокчейнди түшүнгөн жок, эч ким эчтеке түшүнгөн жок. Аны товар кылып алышты да, баягы ар кайсы тараптар. Ал эми реалдуу ошол БРИКСтин ордуна реалдуу доллардын баягы альтернативасы бул крипто акча да, мындай айтканда. Бирок баягы темабыз бүгүнкү ошол кыймылсыз мүлк. Эмне болуп атат кыймылсыз мүлк? Кыймылсыз мүлккө болгон муктаждык аябай дүйнө жүзү боюнча өсүп атат. Баасы өсүп атат, инфляция токтоно албай атат. Канча дүйнө жүзү боюнча курууларды салбаса дагы жаштарыбыздын келечеги кыйын болчудай да. Анткени баягы жаштардын көбүсү айыл жергесинен, элет жергесинен баягы сырткы четки шаарлардан чоң шаарларга көчүп атат. Кытайдын мисалы үчүн 1 миллиард эл Шанхайга умтулат да. Пекинде мисалы үчүн эл сейрек, Сварда эл сейрек. Баары ошол Шанхай менен эле баягы Гуанчжоу жанакы Шучжоу деген шаарлардын жеринде, деңиздин жээгинде туруп алышты да. Ошол жакта миллиарддаган жыш турат. Дагы ушундай эле Бишкекте мисалы үчүн 1,5-2 миллионго чейин киши жүрөт да, мындай карасаң. 7 миллиондук баягы өлкөдө айыл чарбасынан бүт жаштар Бишкекке умтулуп атат, Ошко умтулуп атат. Мисалы үчүн ошо дагы дүйнө жүзү боюнча акчанын жетишсиздиги байкалып атат. Эмне үчүн Джоан Йеллен, эмне үчүн ФРС
өлбөй жатат. Эмне үчүн доллар бекем болуп жатат? Анткени бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча баары бир ушул баягы акчага, кредитке, мамлекеттик программаларга болгон муктаждык толугу менен мындай толуктай элек да, жаштар өзүнүн акчасына жете элек. Анан негизи ошо жаштар өзүнүн кандайдыр бир келечекте кандайдыр кыймылсыз мүлк алганга мүмкүнчүлүк пайда болуш үчүн алар деген мамлекеттен кандайдыр жардам алыш керек да. Эми бир четинен жеке фонддордон акчалай жардам алыш керек, банктардан кредиттерди алыш керек. Дүйнө жүзү боюнча арендалык баягы турак жайлар курулуш керек эле да, бирок алар жетиштүү түрдө курулбай атат. Анан неге ушул дүйнө жүзү боюнча ар кандай кыймылсыз мүлктөргө бааларды карадым да. Карасам, мисалы үчүн Америка Штаттарында бир мындай, мисалы үчүн Нью-Йорк Ситиде, Сан-Францискодо бир метр квадратты алыш үчүн жаштарга $8,000 $12,000 чейин керек. 1 метр квадратка элестеткиле. Орусияда 1 метр квадратты алыш үчүн мисалы үчүн $3,500 $6,000 керек да. Ошо Москва, Санкт-Петербург деген шаарларда, Екатеринбургдун борборунан мисалы үчүн. Эгерде Францияны алсак, аякта 1 квадрат метри €10,000, €10,700 элестеткиле, 1 метр. Испанияда болсо €3,000, €5,000 чейин барат. Бир аз арзаныраак, бирок кымбат баары бир баягы. Таиландка барсаң, мисалы үчүн бунгало алам деп, деңиздин жээгинде жашайын деп ойлосоң, жаш жигит болуп же кыз болуп, $2,500 Кыргызстандыкындай да, кичине $5,000 чейин төлөйсүң 1 метрге, мисалы үчүн ушул чоң шаарларда же болбосо баягы курорттук зоналарда. Индонезияда баалар ошого жакын да, $2,000 $4,000  1 квадрат метрине баалар. Казакстанда мисалы үчүн $1,500 $2,500 чейин 1 квадрат метрге төлөйсүң да. Түркияны ал, Туркиядан алсак $1,500 $3,500 чейин барат. Анталия, Адана деген шаарларда мисалы үчүн ошол эле баягы Истанбулда, аякта баягы эле Москвадакындай эле $6,000 болуп кетет. Токиого барсаң, Токиода 1 квадрат метри $6,000,000 деген бааларда кезиккен да, Токионун так борборунда элестетсеңер. Токиодо мисалы үчүн микробатирлер бар да, 4 квадрат метрде түзгөн. Ошо 4 квадрат метрде бир киши жашайт да, толугу. Анан кыргыз жергесин карасак, бизде азырынча баалар эң аз дегенде $600 квадрат метрине, эң мындай бийик баа $1,000-1,700 квадрат метрине, бирок Байташ деген мисалы үчүн комплекске бир кезде барсам, 1 квадрат метри $3,500 деп салып салышкан да, баягы баасын айтып салышкан. Ошондой ар кандай баалар бар да. Ошондой баалар менен болгондо, мисалы үчүн 1,80 метр батирди алып алам деп жаш жигит же уул же кыз ниет кылса, кандай, мисалы 80 квадрат алып бир үй бүлө курам деп да, кыз келин алам деп, мисалы үчүн, же болбосо күйөөгө чыгам деп, бала өстүрөбүз деген ниет менен алса, мисалы үчүн ошол Улуу Британияга барса, ошондо бир батирдин баасы $1,80,000 болот да, доллар менен алганда. Фунт стерлингден азыраак болуп калат. Шврацияны алсаң $856,000 болуп калат 1,80 квадрат. Америка Штаттардан алып калган десе, орточо алганда Техас болобу, Делавер болобу же ошол эле Нью-Йорк болобу $800,000 керек да. Миллиондун тегереги, угатасыңарбы? Анан Кытайга барып бир квартира алам десе, $656,000 керек болот да. Ошол эле Испаниядан алам десе $320,000, Кыргызстандын баасына жакындап бартат. Ошол эле мисалы үчүн Таиландтан алам десе $300,000 тегереги да, 80 ошол квадрат батир. Индонезиядан орточо алганда $240,000 төлөйт да. Турциядан $200,000 тегереги, Казакстандан $160-170,000 ошол 80 квадратка. Эми Кыргыз Республикасында эң аз дегенде $64,000 да батирге кетет, ошондой кичинекей квартира батирге. Бирок бул баягы долевое строительство деп алган үйдө да, ошондо кызыл китеби жок, кыймылсыз мүлк деп эсептелинбейт, бир гана келечектеги кыймылсыз мүлк деген контракт менен алса. Ал эми кызыл китеп менен алса Кыргызстанда ошол 80 квадраттык баягы батири 110-120 миңдин тегереги болуп калат Кыргызстанда эле, элиткалар да жаңы курулган. Эми эгерде биз маяналарды алсак, канча жылда мисалы үчүн үй алалы дейли, үй мындай кичине 150 квадрат, мындай жакшы бир үй бүлө курганга, кандай 5-6 баланы төрөп туруп ушундай өстүргөнгө бир үй алса, канча төлөш керек да жаш уул кыз ар кайсы өлкөлөрдө. Мисалы үчүн Британия 150 квадрат үйгө төлөйүн деген баасы $2,000,000 ашат. Францияда $1,600,000 ашат да. Америка Штаттардан эң кеминде дегенде $1,5 миллион азыркы баала менен алганда. Кытайда эң кеминде дегенде $1,000,000 $200,000-230,000 болуп калат да. Орусияда кеминде дегенде $500,000 $700,000 чейин барып калат. Испанияда $600,000, Таиландда $562,000 болуп калат да, ошолдай 150 квадрат үйгө. Индонезияда $450,000. Туркияда $375,000 тегереги болот да. Кээ бир учурда баягы эгерде Бодрумдан ошо батир алам деп баягы деңиздин жээгинен алам десең $1,5 миллион деп калтырасың да Туркияда бар болсо эгерде мисалы үчүн. Казакстанда $300,000 ал керек, кеминде дегенде ошондой 150 квадрат үйгө, жаман эле үйгө мындай эле. Алматыдан же Астанадан ого бетер да, аяктан кымбатыраак эки эсе. Кыргызстандан эми кеминде дегенде эң баягы
Советтер Союзунан бери калган мындай бабушкалардын үйүн алам десең, кеминде 120 миң доллар төлөйсүң. Азыр бул орточо баа Бишкек боюнча Ошто 120 миң төлөйсүң, Бишкек боюнча 170 миң төлөйсүң, 190 миң төлөйсүң. Ушундай бааны сурап калышты, мисалы үчүн. Элестеткиле, эми ушул жаш жигит орточо маяналар менен ар кайсы өлкөдө иштесе, орточо эң мындай аз деген мындай баштапкы маянаны алып туруп иштесе, канча жыл иштеш керек болот да, мисалы үчүн жаш жигит, жаш кыз. Мисалы үчүн Америка Штаттарда мындай баштапкы маяна эгерде ал сатына деп эсептелет, сатына $16 деп эсептелинет. Иш алса мындай үзгүлтүксүз бир ай иштесе $4436 алат да, жаш бала, жаш кыз. Орусияда $460 тегерегинде алат. Мисалы үчүн Францияда $2512 тегерегин алат. Улуу Британияда $3000 тегереги болот да. Мисалы үчүн ошо Испанияда $1800-1900 тегереги болот маянасы. Ошол эле Таиландда $363 табат. Ошол эле мисалы үчүн Кытайда $955 табат да, мындай кара жумуш менен иштесе. Казакстанда $305 орточо алганда кара жумушта. Ошол эле кара жумуш Түркияда $700 тегерегин алып келет да. Кыргызстанда болсо кара жумуш $200 алып келет. Баарына баягы бирдей жетпейт. Кыргызстанда кичине баягы Бишкекте жашап калгандай өзүнө бутуна бекем туруп калган адамдар баягы жашы жетип калган 150 миң сом табам дейт да, бул деген $1,5 миң тегереги. Бирок жаштар ошол $200-400 табат да. Эми ушундай майна менен канча жыл иштеш керек да ошол батирди алыш үчүн, эгерде кредитке эсепке албасак. Мисалы үчүн Америка Штаттарында бир үй алам десең, ошол кара жумушта иштеп, жаш жигит болсоң, жаш кыз болсоң, сага 50 жыл тынбай иштеш керек, 50 жыл. Же кредит аласың кайра ипотекага кредит алсаң жакшы болот, инфляцияны тезирээк өсөт. Эмеге бааларга караганда ошон үчүн баягы инфляция сен алган батириңе кайра үстүнөн төлөп калат да, мамлекет же кайсы бир жеке банк. Ошондой болсо кичине жакшыраак болот да. Баары бир баягы 50 жыл төлөйсүң ошол ипотеканы. 50 жылга берсе дагы. Негизи баягы эгерде жок таза өз акча менен алам десең 50 жыл иштешиң керек болот да. Инфляция дагы өскөн тез акчаңды жеп коет. Айра ошол 50 жыл 60 жылга чейин уланат. Өмүр бою батир көрбөй калышың ыктымал, мисалы үчүн Америка Штаттарында. Мисалы үчүн Кыргызстанда же болбосо Түркияда ошол эле кара жумуш алсаң, маянаң менен кайра эле ошол 25-30 жыл иштейсиң да. Эгерде Орусияга барып миграцияда иштеп келсең, анан Кыргызстандан батир алсаң, эң тез дегенде 5-6 жыл керек, эң кеч дегенде 12-18 жылга чейин барып калат ушундай батир же үйдү алыш үчүн. Так ошондой эле мисалы үчүн эгерде Америка Штаттарына барып, алардын маянасын алып, аренда төлөп, кийим кийип, күнүмдүк баягы жашооңдун баягы акчаларын жаап, анан кайра Кыргызстанга жиберип турсаң, эми 5-6 жыл керек да ошол бир үйдү алыш үчүн да, мындай орточо алганда. Ушундай маселе ушундай да азыр бүгүнкү биздин өлкөдө. Бул нерсе негизи жаштардын келечегине балта чапкандай болот да. Ошол себептерден мисалы үчүн Жапонияда, Түштүк Кореяда, ошол мисалы үчүн Кытайда бүгүнкү күнү ошо жаш кыздар бала төрөгөндөн качат. Эгерде аяктан жаш кыз бала төрөсө, аны эч ким жумушка албай коет. Албай койсо, мисалы үчүн алардын бир кызыктай бир, мисалы үчүн Кытайда алалы, аларда кыздын себи 100 миң, 150 миң доллардын тегереги болуш керек да. Ал эми баягы баланын калыңы эме деп аталбайт, бирок кантсе да ошол бала кеминде деген 100 миң долларга чейин кетириш керек. Ошол чыгымдарды туугандар көтөрүп берсе, кайсы бир бөлүгүн калганы кредит болуп жаштарга айланат да. Анан ошон үчүн баягы үй бүлө түзүүгө жаштар шашпайт аякта. Үй бүлө түзбөй эле коелу деп жүрөт. Үй бүлө түзгөндөргө болсо мамлекет бүгүн айтып калды да, мурун бир эле бала төрөп элебиз, азыр чексиз бала төрөй бергиле дейт. Бирок эгерде аял киши аякта төрөбөйсө, бул жалпы Жапония, Түштүк Кореяга, ошо Кытайга тандык. Экинчи жумушка албай коет. Декретке чыкты дегенде эле бир да баягы компания жумушка албай коет. Аякта адамдарды өлөрчө иштетет да, 12 саат иштейт, 16 саат иштейт. Эгерде эрте кетсең, аябай жаман көрүшөт да. Аякта маданият ушундай да, өлөрчө иштетет. Анан албетте мындай жагдайда эч ким үй бүлө түзгүсү келбейт. Ошондуктан аларда демографиясы тескери кетти да. Ошон үчүн аларда көп үй бүлөлөр түзүлбөй, балдар төрөлбөй, алар келечекте ошол 2050-жылдары жарым элин жоготчудай да, жарым эли жок болуп кетиши ыктымал. Ошондой бүгүнкү күнү ушундай прогноздор кетип атат да. Анан баары бир мамлекет канча жөлөк пулду төлөбөйбүз десе дагы ал да нерсе жакпайт. Жөлөк пул кичинекей эле жетпейт баягы жаштарга. Ошон үчүн ушул өлкөлөрдө ушундай бир бале болуп атат да. Яны биздин Кыргызстанга барып калар бекен, билбейм такыр. Бирок бүгүнкү күнү негизи кандай карасак ушул акылга сыйбас баалар атайын жасалып атат да. Мисалы үчүн дүйнөдөгү эң капиталды кармаган элдер бүгүнкү күнү ошо баягы баалар артынан, инфляция артынан баасын көтөрсө, ошончо бааны төлөгөнгө даяр болгон кишилер, анткени кыймылсыз мүлк аз, алар ошол эле баага макул болуп атышат. Ошонун аркасынан анан баалар токтобой өсүп жатат да дүйнө жүзү боюнча. Инвестициялык инструмент катары каралып,
кыймылсыз мүлк аз, ошон үчүн аларды бай адамдар кармап алышат. Өмүр бою иштесе дагы сатып алышат дагы. Анан аны албетте арзан сатканга шашышпайт. Эң чоң бул жерде маселе, бул деген аябай туура эмес баягы локация да. Бул деген баягы жумуш табыш үчүн чоң шаарга барышың керек деген система. Чын эле жумуш жакшы, акча табам десең чоң шаарга барышың керексиң. Мисалы үчүн кыргызстандык болсоң Орусияга кетишиң керек, актамайына жогорураак. Тил билсең Англияга кетесиң, миграция кетесиң да, чоң акча төлөгөн жерге барасың. Ал эми бүгүнкү күнү мисалы үчүн IT пандемия деле көрсөттү го, ковид болгондо көп кишилер көрсө өз жумушун үйүнөн чыкпай жасап койот экен да, ошол эле майна менен. Ошол нерсе көрсөттү. Ошондой нерсе болбосо бүгүнкү күнү ошол такыр баягы четки шаарларды өнүктүрүшкө мүмкүн эмес болот. Мисалы үчүн Кытайда Ордос деген килейген шаарларды салышты да. Ошол ал шаарларда эч ким жашагысы келбейт, аякта жумуш жок, акча жок. Анан сенде сонун укмуштуудай шикарный шаар, шикарный аябай мындай бай көрүнгөн сонун батир, а бирок тегерегинде жумуш жок. Ким аяка жашайт? Эч ким жашабайт. Ошол баягы анткени баягы физикалык сенин болушуң жумуш бергенге, жумуш берүүчүгө ошол нерсеге сени түртүп атат да, жаш баланы, жаш кызды. Ошол нерсе менен анан баягы Кытайда мисалы үчүн чоң Ички Монголиядагы шаарлар эч ким жашабайт да, же болбосо килейген шаарда бир миллион батир турса, аякта бир көп болсо 10 000 кишидей жашайт да. Ошондой нерсеге багып калат. Канча 12, 17, 18 шаар куруп ишти Кытайда. Бекер куруп ишти, мамлекет субсидиясын алып, карызга батып компаниялар куруп, азыр аларды эмне кыларын билбейт да. Же сата албайт, же эчтеке кыла албайт. Албетте жумуш жок болгондуктан ошол региондордо аякта жашаган адамдар, жашап көргөн адамдар өтө эле кыйналат да, акча жок. Килейген шаарда отурасың, акчаң жок да. Ошол анткени дагы эле Кытайда баягы эле система да, бүт дүйнө жүзүндө ушу баягы эле система. Мен жумуш берүүчү сага айтат, мен бетиңди көрүшүм керек, кантип иштегенин көрүшүм керек, жаныма отур офиске, же заводко кел дейт да. Бүгүнкү күнү акырындап технологиялар баары бир өзгөрүп атат. Мисалы үчүн Жапонияда кээ бир кишилер үйдөн бир да чыкпай көп акча тапканга үйрөнүп калышты. Мисалы үчүн жумуш берүүчүлөр кафе, ресторандарга роботту коюп коет, анан айтат, жумуш үйдөн иште дейт. Баягы джойстик берем, интернет аркылуу роботко кошул, анан клиенттерди тейлейсиң деп. Аяктан официанттар клиенттерди тейлейт, джойстик менен эле видео оюн ойногондой эле, ошондой эле тейлеп калышты да. Бул эксперименталдуу аз-аздан пайда болуп атат. 1, 2, 3 кафе эле белгилүү болсо керек ошондой нерсе менен, бирок андай нерсеге акырындап өтүп атышат да. Ушундай нерсе балким бул маселени чечер. Үй батирлерди вертикалдуу мындай бийиктикке көтөрүү. Эртең жер титирөө болсо Түркияда эмне болоорун көрдүк. Ал нерсе жарабайт да. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү ушул ресурстарды бай адамдар өзүнө акча катып алып, рантье болуп жасап, проценттен жашап, жыргап отурганы дагы бир маселе да. Дүйнө жүзү боюнча миллионерлер Орусия болобу, Кытай болобу, кайсы жерде болобу, ушундай капиталды топтоп алып, анан капиталды иштетпей койгон дагы чоң маселе болуп атат да. Эгерде алар ошол баягы өзүлөрү эле мамлекеттин кустуруусу кереги жок, баягы күчкө салуусу керек, өзүлөрү эле жеби акыл менен жетип акырындап ошол акчаны иштетсе, баягы өзүнө кайсы бир 100 миллион бар болсо жетет да. Миллиард бар болсо миллиардтын калган капиталга кетириш керек да, иштетиш керек да. Көбүнчүсү ушундай эле кылышат да, ушундай эле жашайт. Бирок арасында бар да, чоң капиталды топтоп алып туруп иштетпей койгондор. Ошолордун азабынан дагы ушундай нерсе болот. Инновациялык технология эле бул нерсени чече алат да. Роботизация болобу, элдер деген бүт жерде жашаш керек. Жаштар баягы эгерде мисалы үчүн ушул эле Маевкага барсаң, Маевкадан мисалы үчүн 40 000ге батир аласың. Бахага барсаң 40 000ден батир аласың да, Бишкекте. Көлгө көчүп барсаң 25-30 000ден 150 квадрат үйдү алып аласың да. Ошол эле мисалы үчүн Испанияда бир да жаш бала жашабаган мисалы үйлөр бар, аны мамлекет $1 €1 сатат да. Бир гана шарт бар, сен ошол жерде жашашың керек үзгүлтүксүз. Аякта бирок жумуш жок, эчтеке жок да. Бирок аябай кооз жерлер, кооз үйлөр, тарыхый үйлөр да, 100 жылдык үйлөр. Ошол эле мисалы үчүн Америка Штаттарында бир эмеси бар. Прериясы бар, орто ченде эч ким жашабайт да. Ошол эле мисалы үчүн Канадада Саскачеван деген жер бар. Аякта эч ким жашабайт. Жумуш жок, интернет жок, эчтеке жок. Ошондой жерлерге мисалы үчүн мамлекеттер, биздин эле Кыргызстанда ошол эле бүт региондорго аябай күчтүү интернетти өткөрүп, аябай технологияларды өнүктүрсөк, жаштар ушундай баягы айыл жергесинен үй бүлө куруп жашап баштаса, айыл жергесинен интернет аркылуу баягы алыскы жумушту таба баштаса да, ар кандай роботторду колдонуп, системаларды, интернеттерди колдонуп, ошондо бул маселе гана чечилмек да. Ошондо гана жаштардын келечеги пайда болот. Жаштар да өзүлөрү баягы чоң шаарларга шашпай, кичинекей шаарларды өнүктүрүү, Түркиядагыдай мына кичинекей шаарларды өнүктүрөбүз, аяктан акча табабыз деп ниет койсо дагы, ошондо дагы алардын баягы иши жакшы болор эле да. Ошондой маселе болот да, дүйнөдө акылсыздык болуп атат мындан айтканда. Баягы бүт элди иштетиш үчүн чоң шаарларга топтоо көп мамлекеттерде анан ошол баягы мода, баягы борборго барам, борбордо жашайм, иштейм деген ошол мода, эл жыш жашаган жерден бизнес класс деген мода, бул деген ушундай жаштардын келечегин уурдап, ошол чоң шаарларда акылга сыйбас бааларды жаратууда да. Ошол жөнүндө ойлонушубуз керек туугандар. Ошол маселе жөнүндө сүйлөгүм келди, анткени мен карасам Нобель сыйлыктарын алып атыптыр, баягы кээ бир кишилер ушул теманы көтөрүп, алардын баягы коммунизмди кылабыз дейт, байлардан акчаны алабыз, кедейлерге беребиз дегендер болуптур. Ал дагы иштебейт жакшы, ал чоң конфликт алып келет.
Могу байлар өзүлөрү акылдуу болуп, баягы өзүнүн кошумча капиталын иштетиш керек да. Биринчиден, экинчиден технология эле керек. Технологиядан сырткары чечим жок да. Ошол жаңы технологияларды өндүрсөк, баягы алыста иштечү жумуштардын орундарды көбөйтсөк, анда бул маселени чечебиз. Анда жаштарда келечек пайда болот да. Ошон үчүн мен деле ошо ойлойм да, биздин урпактарыбыз эмне кылат деп. Анан ошо боюнча ошол оюмду бөлүшкүм келди. Силер да эмне дейсиңер, эмне деп ойлойсуңар? Оюңарды комментарийлерге жазгыла. Ал эми ошо негизи бүт дүйнө жүзү боюнча жаштар ишкер болуш керек. Ишкер болсоң, жумушту издебей, жумушту жаратасың да. Ошон үчүн жумушту жаратуу, жаратман болуу бул аябай мындай чоң иш. Аны эң алгачкы иш бул деген бизнести пландоого үйрөнүш керек да. Ошондой автордук видео курсту жаздым. QR код менен киргиле, катталгыла, 2-3 күндүн ичинде кат келет, инструкция келет, эмне кылышты. Анан үйрөнгүлө да, үйрөнгүлө, бизнес план жазганды үйрөнгүлө. Менин видео курсум баштапкы бир тепкич болсо, андан ары же болбосо өзүңөрдүн бизнесиңерди жазасыңар, же болбосо пландайсыңар, анан баштайсыңар инвестиция тартып, же болбосо бизнес планды башка бирөөлөргө жазып берип, акча табасыңар. Анысы да бар да, алда силерге кандай өзүнүн мындай кайтарымдуу болот да, бул үйрөнүү, бул сабакты алуу келечекте пайдалуу болот. Анда эмесе кийинки жакынкы убактагы видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.